Түштүк Кореядан ысык салам. Дүйнөнүн кайсы бөлүгүнөн көрүп аткан болсоңуз дагы, сиз менен ушул канал аркылуу көрүшүп турганыма абдан кубанычтамын. Достор, сиз бул каналдан Түштүк Кореядагы кыргыз мекендештеринин чыныгы жашоосу тууралуу биле аласыздар. Ошондуктан, эгерде бизди кокустан көрүп калган болсоңуздар, сөзсүз түрдө каналга жазылып, комментарий жазып өтүүнү унутпаңыздар. Анда эмесе убакытты созбостон бүгүнкү видеобуздун каарманына кезек берели. Видеобуздун каарманы бул Түштүк Кореядагы Кангмын шаарында эмгектенип жашоодо жакшы эң сонун тажрыйба калтырып жаткан эки дос байке тууралуу болмокчу. Алар Алманбек жана Арстанбек байкелер. Булар Кангмын шаарындагы Суппара аттуу кыргыз кафесин иштетип, бизнес кылган эки дос байке. Анда эмесе көңүлүбүздү биз даярдап келген видеого бурабыз. Кеттик достор, биз менен сөзсүз түрдө чогуу болуңуздар. Assalamu alaikum, урматтуу кыргызстандыктар, деги эле кыргыз тилин түшүнгөн жана бизди көрүп жаткан инсандар. Аты жөнүм Алиязов Арстанбек Довлатбекович, Кыргызстандан, Ош областына караштуу Каракулча районунан болом. Кореяга келгениме 2 жылдын жүзү болду быйыл. Жакында 2 жыл болду. Кореяга деги эле биринчи келгенде, эми бул жак башка мамлекет, жумуштары башка, инсандары башка, жашоо шарты башка, закондору башка дегендей, көпчүлүк адамдар үчүн Корея бир эми бул жака келбеген адамга деги эле мен өзүмө деле келбегенден мурун башкача сезип, Корея деген башкача чувство болчу да. Эми өзүм көргөндөн кийин башкача болот да. Корея тууралуу жаман оюбуз жок, баары жакшы. Азыр данный времяда чайкана иштетебиз, бул Алманбек досум экөөбүз. Иштеткенибизге 4-5 ай болуп калды. Жаман эмес, эл катары жүрөбүз, элдин катарында. Эми иштегени келгенден кийин ошол өзүбүздүн жумушубузду кылып атабыз да. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Мен өзүм тааныштырып кетсем, аты жөнүм Мамаев Алманбек Жамалидинович. Мен Ош областына караштуу Кара Суу районунан болом. Ошол келгенибизге бул жака быйыл 4-жылдын жүзү болуп атат. Ошол келип, ушул кафени ачканыбызга 5 айда болуп калды. 5 айдын жүзү болуп калды. Буюрса, ошол иштетип атабыз, халал. Ошол өзүбүздүн жердештерибизге ошол жумуштан кийин келгенде ошол өзүбүздүн ысык тамактарыбызды берип, ошо аз да болсо элибизге биз дагы пайдабызды тийгизип атабыз, кошумчабызды кошуп атабыз, өз салымыбызды кошуп атабыз деп эсептейм. Ушул Кыргызстанга биз деле өзүбүздүн инвестицияны салып Кыргызстанга бара турган ойлорубуз бар, бирок азыркы кезде кимден сурабайлык, туугандардан сурайлык, жолдоштордон сурайлык, баары эле айтат да, биздин бизнес Кыргызстанда өнбөйт. Карасы келет, кызылы келет, башкасы келет деп эле ушул биздин жакшы ойлор бар өзүнүн негизи. Кыргызстанга ушундай ситүү ресторандарды ачып ушул өзүбүздүн адамдарыбыз, өзүбүздүн кыргыз элибизге ушул жумуш менен камсызданып, биздин деле жакшы ойлорубуз бар. Буюрса ойлойбуз Кыргызстан деле ушул Түштүк Кореяда өнүгүп өсүшүнө эч баягы үмүтсүз жалгыз шайтан дейт, ошого үмүтүбүз эч өчпөйт. Кыргызстанды сагынабыз,
Кыргызстандын өнүгүшүн ушул жактан телефонду каждый день интернет аркылуу көрүп турабыз жаңылыктарыбызды. Ойлойбуз буюрса биздин Кыргызстан ушундай Түштүк Кореяда өнүгөт деп. Кореяга келгенде биринчи абдан кызыктуу окуялар болду. Эми баягы башына келсе байтал жорго болот дегендей тил жагынан кыйналдык. До сих пор кыйналып келебиз. Тилди, потому что биздин клиенттерибиз бул жакка келгендер орустар, индустар келет, казактар келет, кыргыздар, өзбектер, тажиктер, ушул өзүнө сиңген мамлекеттен келген бул жердеги мигранттар да, бөтөн элде, бөтөн жерде жүргөн инсандар. Кореянын жаккан жери бул жакта закон иштейт да. Отличие. Мен баягы суу ичкен жериңе түкүрбө дегендей башка мамлекеттер жамандагым келбейт. Просто мен салыштырып өзүмдүн башымдан өткөн нерсе өзүмдүн оюма айткым келет да. Ошол эле Россия, ошол эле Казакстан, ошол эле Кыргызстан, ошол мамлекеттерди салыштырганда, өзүбүз биз көргөн, жашап келген мамлекеттерди салыштырганда бул жерде закон иштейт. Бул жерде адамдар дагы ошого татыктуу закондорду сакташат, бири-бирин сыйлашат. Бул жакта ден соолуктан жакшы карашат, техника өнүккөн бул жакта. Бардык жерде камера бар, жашоо бир аз башкачараак, более спокойно. Ички дүйнөңдө тынчылык бар да. Лично мен өзүмдө жаңы келгенде бул Кореяга мындай ички дүйнөм тынч болгон да, жыйын жок. Мындай бир кыйынчылык жок, башка жакта жүргөндөй болгон эмесмин. Потому что мен мындай чувствону чоңойгондон бери мындай чувство мага келмеп болчу. Кореяга келгенде ошол чувство пайда болду. Анан жумушу тууралуу айта турган болсок, көп адамдар интернеттен көрүп калабыз, көп достор чалып калат. Кореяга мени чакырбайсыңбы, барбаймбы? Анан аякта күнүнө $100 табат экенсиңер го, тигиндей экен го, мындай экен го, мындай. Сөз менен айтканга оңой да. Бардык жумушту сөз менен айтсаң жеңил болот, бирок кылып келгенде ооба да болот. Анан бул жерде деле өзүнө жараша кыйынчылык бар да. Канча деген адамдар бөйрөктөрүнө операция болуткандар бар. Канчаларын буттары сынгандар бар. Суу өтүп кетип, ооруп учуп кеткендер бар кайра. Канчасы эми Аллах Таала ажалын берген экен, каза болуп кеткендер бар Кореядан. Анан бул жердин дагы өзүнө жараша кыйынчылыктар бар. Жумуштары жеңил эмес, оор бул жакта дагычы. Анан бул жактын тамактары дагы бир аз бизге туура келбейт да. Булар биздин жеген тамактарды жебейт, башка тамактар өздөрүнүн тамактарын. Ошого айта кетейин деген нерсе, тиги эле Кореяга барат эле, мен дагы иштесем деген инсандар бар. Эми келсе болот. Конечно, бул жакта айлыктары бир аз көбүрөөк, $1,5 жогору тапса болот айына. Эң аз айлыктар $1,5 алса болот. Андан жогору $2,000, $3,000 чейин айлыктар алса болот. Эгер адам тилди билсе, кылган жумушун мыкты кылса, вот көп пайда тапса болот да бул жакта Кореяда. Анан мээнетиңе бул жакта мээнетиңе жараша төлөп берет иштеген, кызматына жараша. Анан баягы жалпоолук кылып, бул жерде адамдар ар түрлүү да. Адамдар баягы беш кол бирдей эмес дегендей. Бирөө иштейт, бирөө иштебейт, бирөө бир жума иштесе, экинчи жума эс алат. Кээ бирлер болсо жылдап эс албай иштешет. Эми аракетиңе жараша берекет да. Эгер иштесең Кореяда, иштеш үчүн баардык условия түзүлгөн бул жактачы. Бизнес кыласыңбы, деги эле бир жумуш кыласыңбы, жумуш дагы бар, бизнеске коюлган шарттары, закондор дагы абдан удобный и оңой дагы. Эч мындай кыйынчылык жаратпайт да. Баягы Россиядагыдай көрүнгөн офиске барып, тиги справканы, бул справканы чогултпайсың бул жакта. Эгер элементарно вот бир машина ала турган болсоң, бир жарым сааттын ичинде документин бүтүрсө болот да. Бир адамдан өзүңө сатып ала турган болсоңчу. Эч мындай проблемасы жок, кыйынчылыгы жок. Документтердин баардыгы бул жакта виртуально турат. Каждый машинанын пробеги и так далее. Вот ошол сыңары адамдар деле Кореяга кирип атканда каждый адамдын данные турат да базадачы. Булар полицейскийлер кармаса биздин аты жөнүбүздү сурабай эле телефондон сөөркө тартып эле көрүп алышат бизди. Бизде өзү биз тууралуу маалыматты бизге айтып беришет да, биз айтып бербейбиз аларгачы, алар өздөрү билишет. Суратпай эле. Эми технология өнүккөн да бул жактачы. Ошол эле мен деген дүйнөнү дүңкүрөткөн Samsung, LG компаниялары, Hyundai, Kia ушул мекени го Южная Кореячы. Ал Корея тууралуу айта турган болсок, Корея Кыргызстандын жарымы территориясы. И калкынын саны азыр примерно 53 миллион адам жашайт бул жакта. Но өтө мээнеткеч адамдар, 70-60га чыккан инсандар менен иштедим да өзүмчү. Бир адам менен иштедим, 40 жашында ошол заводко кирген экен, 65ге чыгыптыр. 25 жыл 6-1 график менен иштеген да, 25 жыл. Бирок ошолор мен 25 жыл иштедим деп мен синбейт да, мындай бир мойнун көтөрүп мен синбейт. Өтө жөнөкөй, адеп акылактуу кечет. И 30 жыл иштегендер бар арасында, бир жерден чыкпай 6-1 график мененчи. Бирок эми бизге салыштырганда, вот 60-70 чыккан кыргызстандык инсандарга салыштырганда өтө чоң айырма бар да бияктачы.
алар абдан чыйрак келишет, кореецтер абдан мээнеткеч келишет. И почти 35ке чыкканга чейин бул жакта окушат, билим алышат, ошол дипломун алышат, ошол кесиптин майын чыгарып жасашат, бир кесиптин ээси болушат. Баардык образованный чекерин. Эң мага жаккан жери вот кыздар менен балдарды аралаштырып окутпайт да буяктачы. Кыздар башка класста, башка мектепте, и балдар башка мектепте, башка класста окушат. Бири-бирин аралаштырышпайт. Баягы сабактан калып бири-бири менен сүйлөшүп кетишпесин деген максатта ошондой кылат. Эгер мен сураганымда эмнеге буларды отдельно окутат, кыз балдар чогултпайт деген. Андай айта берсек өтө көп нерселер бар. Бул жактачы Кореяда бизге салыштырмалуу деги эле вот адам балдарына жакшы шарт түзүлгөн, иштегенге, жашаганга Кореяда. Келип иштесеңер болот. Но тилди үйрөнүп, хотя бы корей тилин болбосо дагы англис тилин жакшылап үйрөнүп келсеңер болот. Англис тилин алып молодежь Корея жакшы түшөт биякта жаштары. Эгер бизнес жаатынан түшүндүрүп кете турган болсом, бул жакта эгер налог, свет, газ, учетчи ушул баардыгын дегеле налогун ушу биз сатып ала турган продукциябыздан эле налогун снимать этип автоматически баш оорулары жок, баары жөнөкөй, эч мындай эмеси жок. Бирөөгө келип алып средний светин үзөм же бирөөгө келип алып газын үзөм деген нерсе жок. Баары ушул сенин бизнесиң жүрсүн деп кайра наоборот баары жардам берейин деп турат да. Корея эличи эч мындай пут тосуп или көрө албастык или сен эмесиң, сен башка жактан келдиң, бизге налог төлөшүң керек же мына участковый келип эч эме кылбай кайра наоборот баары келип сурап турат. Эмне жардам керек, эмне кылышыбыз керек, мына азыр мына COVID-19 деле өткөндө келип баарын бизге жардамдашып кайрачы силер азыр мындай эмеңерди саат 9га чейин иштеп турууга биз силерге жардам кылабыз деп жардам берип ошентип. Мындай айтып берсе сөз өтө көп, мындай түгөнгүс булардын эме мындай кылган бизге жардамычы. Мен ушул кылып аткан нерселерин ушул Корея элин өзүм суктанам да, мындай ичименчи ушул бизде деле ушул Кыргызстан ушундай кылып өнүксө, башка жактан бизнес барса, ушул биздин деле ушул эмелерибиз мына өтөдөгү чоңдорубуз ушул жардам берип ушул баягы инвестицияны куубайчы, ошол кайра мындай көкөлөт колдосун деген эле мындай оюмда, мындай жакшы ойт максатымда мындай. Кай жерден болбосун ушу бизнесте эч куубайчы. Ушул Корея деле мына айтып интернеттен көрүп келебиз, бизге дейбо барганда ушул биздин ушул чиновниктер акча сурап Кыргызстанга кетип калган дейт. Ошол акча сурай ошолорду деле колдосо ушул дейбо компаниясы бизде деле курулуп калмак. Ошо биздин ушул өзүбүздүн элдер ушул жакка келип ошол малдан эле иштенип калмак да. Ошонтип мен ойлойм ушул айттар ушу Кыргызстан өнүксө, Кыргызстанга кайтсак деген ой тилектер. Кореянын тарыхын карайткан болсок, 1965-жылы болбогон бир 60-70 жыл мурун эле өз эгемендүүлүгүн алып, эми айтайын дегеним Кыргызстанга салыштырмалуу, Кыргызстан 1992-жылы, 91-жылдары эгемендүүлүк алган болсо, Корея бизден ашып барса бир 30 жыл мурун алган эгемендүүлүктү. Ошол мезгилде ачарчылык болуп, булар деле кыйналган. Но историясын бир аз кызыгып бир мезгилде окуганбыз. Эми бияка келгенден окудум да, биринчи мурун окуган эмесмин. Эми келгенден бул кантип өнүгүп кеттик, эми кызыгат экенсиң да бул мамлекетке келгенде. Кантип ушул деңгээлге жетип барышы деп. Ошол жылдары башкарган адамдары, башында турган адамдары болгон күчүн, болгон убакытларын окууга, илим-билимге жумшашкан экен. Бардык каждый үйдөгү жаштарын окутушкан, окушкан, мигрант болгон булар деле Японияга барышкан. Японияга барып Toyota компаниясында иштеген булар да башларын жоготушуп, азыр бизге келип аткан элечи. Бул Кореяда
адамдардын саясат жөнүндө сүйлөгөнгө менимче убактылары жок да булардын жумуштан колдору бошойт. Баягы айтат го, кедей саясатчы, бай саякатчы депчи. Булар баягы кедейлигибизден биз кичинебизден чоңго чейин саясатчы өзүчү. Анан бай адамдар эмне кылат? Саясатка өңгөрбөйт. Алар эс алышат, айланышат. Ошого мындай алып караганда Кыргызстанда Зенгейт конечно Кыргызстан турат, өзүнүн туулуп өскөн жерин. Бизге ушундай бир керемет жерди берген. Кореяга салыштырганда Кыргызстан абдан кооз. Бардык алтын, күмүш бардык нерсе бар. Кореяда андай нерселер жок. Булар нефтиден бери башкадан ташыйт да, арыктардан алып келет да буларчы. Анан бизде бардык шарт бар, чтобы өнүгүп кеткенге. Биздин эң кейиткен жери Кыргызстандагы политиктер дейбизби, саясатчылар дейбизби, ошол инсанда деги эле вот Кыргызстанды өнүктүрөм деген ниети бар адамдар жакшы жакты көздөп жүрбөй атышат да. Заводдорду куруп, же болбосо элди бир жумуш менен камсыз кылып, нарынга барып колбаса чыгарган завод ачабы, Баткенге барып Баткендин өргөн килясын экспорт кылган бир завод ачышабы, Жалал Абад суусун, Кара Шорусун Россияга алып келип магнитке же Ашан магазин менен контракт түзүп экспорт кылышабы, оштогу өсүп аткан пахталарды текстилишти иштетип бир кездемен өзүдөн чыгарабы. Ушундай нерселерди кылыштын ордуна бири-бири менен адамдарчы, бири балашып, кайра экинчисин алып келишип, кымбат машиналарды минишип, бул жерде Кореяда эч ким пантабайт этпейт. Мен пантабайт эткенин деген түшүнүктүү болуш үчүн мындай эч ким мактанбайт да. Менин кымбат машинам бар, же менин кымбат телефонум бар, же болбосо менин кымбат үйүм бар дешпейт бул корейцтерчи. Бардык нерсени өз ордунда колдонушат. Машинаны бул мен жумушка барып келе турган буюм, телефон бул мен сүйлөшө турган нерсе. Ушундай чувство менен колдонот да буларчы. Бизде андай чувство жок да. Бизде ниетибизде мактаныш керек, көрүнүш керек бирөөгө, ушул ниетте колдонуп калганбыз да. Эми ошол нерселердин баардыгы арылат деген үмүттө Кудай буйрсачы. Бир поколение алмашабы, арадан 30-40 жыл өтөбү. Ошо азыркы учурдагы инсандар, жаш балдар окуса дейин, илим билим алса дейин, убактысы барында, жашында бир кесиптердин ээси болсо дейин, ошо Кореяга келип окусун, Японияга барып окусун, Германияга барып окусун, илим билим алып калсын жашында дейин. Жаш өткөндөн кийин албай калат. Кыргызстанга эртели кеч бара турган жерибиз Кыргызстанда биздинчи. Кыргызстанды, конечно, всегда сагынасың, күндө ойлоносуң. Ата-энең Кыргызстанда, тууган уруктарың Кыргызстанда, сүйлөшөсүң, сагынасың, өзүңдүн жериңе жетпейт да барычы. Абасы таза, продукциянын баардыгы таза бизде натуральный, бул жака салыштырмалуу. Жумуш ушул келгенде жумуш кандай жумуштарды кылганымды бир аз айтып кетсем, келип ушул мына арбайт деп коет, ушул биздикилер келип ушул чыгат, ушул жерде самушел деп коет, биздин тил менен айтканда мындай ишчилерди алып кете турган жер деп айтсак болот. Ошо самушелине чыгып, жаңы келгенде ошол иштеп жүрдүк эл катары. Анан бир корейцке менен жакшы чыгышып, ошол өзүм бир аз билчүмүн ушул мындай сварканы, машина айдашты, автоген кылышты. Аны сен уста экенсиң деп мен ошолор менен алып кетти. Ошолор менен иштедим. Булар мен жакшы көрөт ушу алдабаганды, мындай кыйтыргылык кылып иштебей, алар кетип калганда иштебей коймой эмес, өз мээнетиңди жакшы кылсаң, булар жакшы көрөт экен. Өздөрү деле ошондой мээнетке ичкен да буларчы. Мындай эптеп-септеп кылмай, баягы эмеси жок ушул. Мен айтар элем да ушул келип иштеген турган ушул инилерибизге, апаларыбызга ушул бул жерде эң мындай чынчылдыкты жакшы көрөт экен, мээнетке ичкен өздөрү мындай. Бирөөнүн иши болсо деле өзүнүн үйүндөгүдөй иш кылып, ошол иштин майын чыгарып кыла турган адамдар экен да. Анан бирөөнүн бир нерсеси түшүп калса тийишпейт экен буларчы. Өтө ушул эмелери жакты да, ушул сапаттары. Хотя булар мусулман эмес, окшоп. Бирок мындай бирөөнүкүн урдап алайын, бирөөнүкүн мындай алдап иштетип, бунун акчасын бербей коеюн деген эч мындай түшүнүк нерсе жок экен. Ушул сапаттар аябай жагат да. Ойлойм да, ушу Кыргызстанга деле ушул сапаттар бизге деле барат. Когда-нибудь деп мындай эме кылам. Алдамай жок. Бири-бирине сый өтө мындай, чоңу кичинеси чоңу мындай өтө сый. Өтө сыйлуу келишет экен, ушу сыйлагандары жакты бизге. Чынчылдыгы жакты. Мисалы иштедиң, акын сөзсүз берет, акчаңы аласың, мээнетиңди аласың, рахматын айтып, үйүңө чейин жеткизип коет да.
Esте калчу мындай күлкүлүү бир окуп өткөн менде. Жаңы келгенмин, тилди анча билбейм, өздөштүрө элек алдым. Анан иштеп атабыз. Комсомила деген сөзүн билем, ал Ахмат деген сөзү. Анан бир корейс көз иштеп атабыз. Анан случайно ал турба көтөрөт, мен турбанын арасына турба салып берем да, ушинтип экскаватор менен иштеп атабыз. Анан кокусунан колу кысылып калды да, байкы жердечи, травма алып. Анан колун кармап эле отуруп эле эме болуп калды. Анан мен тилди билбейм байкы жердечи. Анан кечирип кой деген сөздү билбейм да, камсамида деп эңкейем да, эңкейсем эле баягы нарака барчу деп күлүпчү, иле албайчу, күлө албайт, ошол сөздөн башканы билбейм да, ошентип бир эсте калган, ошо камсамида деп Ахмат айтып өткөн болгон, колун кыстырып койдум. Намыска тийди, ошодон уже тил үйрөнө баштадым да, эмнеге десем. Ошодон тилди өздөштүрүп кеткем, ошондо бир комедия окуя болгон ошондо. Кайсыл жерде болсун Кыргызстандан кеткен, бөтөн элде бөтөн жерде иштеп жашап жүргөн инсанда ошол аркабыздан жаман сөз эшитпей, намыскөй болуп, баягы жаман жагыбыз менен таанылбай, ичип, жегип, мушташып, ушундай бир экинчи бир адамдарга бир залал жеткирип, бир зыян жеткирген жагынан бир таанылбай, бир жакшы жагынан таанылыштын аракетин кылсак деген үмүттөбүз да. Баягы өзүбүздү өзү уят кылбай, эркектерибиз эркек деген сөзгө татыктуу болуп, аялдарыбыз аял деген сөзгө татыктуу болуп, ушундай бир достойный жашап келсек башка мамлекеттерде, ошол кийин ошол кеткенден кийин ошол инсандын орду билине турган деңгээлде жашап өтсөк өмүрлөрү деп ниеттенип да. Ушундай эсинде кала турган өмүр сүрө турган болсок, мен ойлойм жакшы болмок. Анан кийин иштей турган адамга Кореяда жумуш абдан көп да. Иштейм эле десе адамчы. Анан үйүндө жатып алса, конечно, жумуш жок. Бирок бул жакта мээнет кылсаң эле жумушуңа жараша айлык акы төлөп берип атпайбы жактачы. Анан ошо айтат элем, жакшы бир из калтырып, жакшы бир аркабызда бир сөз калтырып кетиштин аракетин кылалы, кайсы мамлекетте жашасак эле Кыргызстанды дейт.
эмгектенгени келген ар бир кыргыз жараны менен мен катуу сыймыктанам десем болот достор. Эмнеге дейсизби? Себеби дегенде Корей калкы өтө мээнеткеч болушат. Бул дегеним ушул жерге келип иштеп жаткан ар бир кыргыз жараны дагы ошол Корей мээнеткеч калктан кем калышпай жашоодо эң сонун оор тажрыйба калтырып келип аткан мээнеткеч калктын катарында болуп десем эч жаңылышпайм достор. Анда эмесе алдыдагы Алмамбет жана Арстанбек байкенин иштерине ийгилик каалап, бүгүнкү видеобузду ушу менен аягына чыгабыз достор. Кийинкиде буюрса сөзсүз түрдө биздин дагы көп роликтер жазып көргөнү турат. Ошондуктан биз менен чогуу болуңуздар, каналга сөзсүз түрдө жазылып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Кийинки видео роликтерде көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.